Жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаев Токмок шаарынын мэри болуп шайланды. Самаевди бул орунга кеңештеги көпчүлүк коалиция көрсөтүп, жалпы 31 депутаттын 19 добушун алды. Шайлоо бүттү. Экинчи орунда Кубатбек уулу Азат, биринчи орунда Самаев Урматбек. Урмат Самаевдин мэр болуп шайланышын дээрлик бардык массалык маалымат каражаттары чагылдырышты. Маалыматтарда саат 9-га белгиленген жыйын дээрлик 3 саат кечигип башталып, буга нааразы болгон депутаттар да болгон. Ал эми көпчүлүк коалициянын депутаттарынын жыйынга келишин Кактус медиа ресурсу мындайча чагылдырды. Алдыда келаткан жигит Токмок шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясынын лидери Бирге партиясынан шайланган депутат Кайрат Чокеев. Чокеев Урмат Самаевдин жакын досу жана бизнес өнөктөшү. Самаев өзү Токмокто иш алып барган Алло такси кызматында үлүшү бар экенин, аны 3 дос биргелешип түзүшкөнүн айтты. Урмат мырзанын айтымында, анын аты ал фирмада расмий жазылган эмес, бирок түшкөн кирешиден өз үлүшүн алып турат. Эми биякта Токмокто эми бардык эле билсе керек. Андай таксилер бар, например. Алда бир досумдук ал иштеди. Кандай такси? Межгородпу? Межгород. Бишкекке каттайт, э? Токмоктун ичинде эле. Токмоктун ичинде эле каттаган. Ал жерде үлүшүңүз бар да, э? Үлүшүм болсо керек ми? Бирок ошолор декларацияда көрсөтүлбөгөн айтам да. Ал декларация көрсөтүлбөгөндө тиги Котбек мырза ал мага оформлен эмес да. Бирок үлүшүңүз бар да бирок. Эми үлүш болгондо ал мыйзам чегинде үлүш эмес да, ал тиги эки достун ортосунда, 3 достун ортосунда эле болгон нерсе да. Эмне деген фирма? Эсимде жок ошо фирма. Фирмаңыздын аты эсиңизде жокпу? Жок. Эми менин фирмам эмес да. Эми бирок ошол жактан сиз эме алып турасыз да, бир киреше тагып турасыз да. Алло такси. Массалык маалымат каражаттары бул такси кызматын негиздөөчүлөрдүн бири Кайрат Чокеев деп жазышууда. Демек, жаңы мэр Урмат Самаев менен көпчүлүк коалициянын лидери Кайрат Чокеевдин биргелешкен бизнеси бар. Арине Токмокто мындай фирма катталганы жана иштеп жатканы тууралуу маалыматты расмий порталдардан таба алган жокпуз. Урмат Самаевдин атында расмий түрдө Тынай Security күзөт детективдик агенттиги деп аталган фирмасы бар. Ишкана 2012-жылы түзүлүп, Токмокто жайгашкан. Бюджет порталы көрсөтүп тургандай, фирма бүгүнкү күнгө чейин иштеп келатат. Урмат мырзанын мындан башка да расмий эмес ишкерликтери бар. Базарда мал жандыктарды, жылкыларды алып сатат, жер иштетет. Айтымында депутаттыктан тышкары кошумча каражатты ушундай жолдор менен таап келген. Дыйканчылык, айыл чарба, жылкы багам, жылкы алам, жылкы сатам, менде иш кыла берем, мен ал иштен качпайм. Урмат Самаевдин тарапташтары анын өлкө боюнча муктаждарга жардамдарды берип келатканын жана демөөрчүлүк иштери тууралуу жазышууда. Бул боюнча депутат өзү да каржылык колдоолору тууралуу бир канча мисалдарды келтирди. Талаш болуп, базарда умурда момент болду. Да. Ушул маалда 2 жылда 2 миллион чөйрөтүнө жана Токмок шаарына тараттым. Андан тышкары 1 миллион сом чындыгында баткен жана өрчү башталганда 1 миллион сом Токмок элинин атынан кылып 1 миллион сом жөнөттүм. Жанагындай стадион боюнча бүгүнкү күндө дагы бир стадион бар. Эми ал кандай толук менин счетуман эмес, менин каражатыман эмес. 70%, 60% мен жүктөгүмөн, 15-20% айлык мүмкүндүгүнөн мына азыр жүйө башынын развитиясынан жана 40 миллионго ошол пакетчасын алып беребиз деп ошондой эмеге да кирген да. Ал эми Урмат Самаевдин иниси Эрматтын атына да 2018-жылы Самаята деп аталган фирма ачылган.
Бул фирманын Урмат Самаевке кандай тиешеси болушу мүмкүн деген табигый суроо жаралат. Эмне үчүндүр фирманын Адилет министрлигиндеги каттоо барагында депутат мырзанын ошол кездеги жардамчысы, учурда президенттин жардамчысы болуп иштеп аткан Адинай Марипованын номери жазылган. Муну Урмат мырза мындайча түшүндүрдү. Ал Самаевда бүгүнкү күндө катталган, бирок мындай эмне минуттан өткөн. Бирок ал ошол ачылган жана Самаевда деген. Болду, ошол бойдон эчтеке иш кылган жок. Ошол нерсеге ошол Адинай Марипова жардам берип, ошону чогуу ачканбыз болду. Эми сөздүн өзөгүнө келсек, депутат Урмат Самаев ушул ишкердиктеринин ичинен Тынай Security агенттигинен башкасын кирешелери жана мүлктөрү тууралуу декларациясында көрсөткөн эмес. Декларатор порталындагы маалыматка карасак, Урмат Самаевдин депутаттык айлыгы 2016 жылы 593 миң сом болсо, 2017 жана 18 жылдары 670 жана 674 миң сом болгон. Башка киреше булагын көрсөткөн эмес. Ал эми чыгашасы болсо 2017 жылы 9 миллион жана 2018 жылы 5 миллион сомду түзгөн. Мал жандыктары да 1,5-2 эселеп көбөйгөнүн көрүүгө болот. Киреше менен чыгашанын ортосундагы эбегейсиз чоң айырма жана анын каржы булагы кайдан экендиги табышмак. Ошол тапкан кирешелери көмүскө киреше деп аталабы? Буга жооптуу укук коргоо органдары беришер. Анткени мыйзамда киреше булактарын декларацияда толук көрсөтпөсө, декларант жоопкерчилик тартаары эскертилген.